дарылоолуу касиетин алып жүргөн урматтуу замандаштарга мен ийгилик каалайм. Uzun den soğuluk, uzun ömür, çin den soğuluk kaalayım. 5. kurultay ийгиликтүү болушуна баары салым кошолук. Эми мыногу мыйзам жөнүндө 30 жыл эгемен доорунда элдик табыпчылык ушул бүгүн мыйзамдын долбооруна жеткени бул чоң ийгилик. Себеби мыйзамдаштыра турган мезгил келди. Мыйзамсыз ийгилик болчуда эмес. Ушул мыйзамдын долбоорун жакшылап талкуулап, алымча кошумчасы менен кабыл алдырып алсаңыздар, чоң ийгилик болот, элдин утушу болот. Бул мыйзам негизинен абдан жакшы. Мен карап чыктым. Бир-эки каалоо айтып коеюн деп атам. Айрым маселелерди мыйзамга бекер эле киргизип коюп атасыздар. Себеби мыйзам кабыл алынгандан кийин аны өзгөртүү өтө кыйын болуп калат. Турмуш талап кылганы менен ошол өзгөртүүнү киргизе албай кийин убара болуп каласыздар. Ушул маселелерди, айрым маселелерди курултайдын кароосуна коюп койсо, ошол маселелерди курултай өзү карап, курултай чечкенге укуктуу деп жазып койгон оң болуп турат. Ушул мыйзамдын кээ бир жерлери. Экинчи маселе, мына 30 жыл эгемен доору окуп даярдаган дарыгерлердин билими, тажрыйбасы төмөн түшүп кеткени эч ким талаша албайт менин оюмча. Ошон үчүн өтө көп басым кылыш керек элдик табыпчылар өнөрүнө. Өтө. Мына жана айтып кетти, Индияда, Кытайда, бир топ өлкөлөрдө элдик дарыгерлик мыйзамдаштырылган. Кадимкидей өзүнүн мыйзам менен бекиткен мамлекеттик бийик деңгээлде бар. Бейтаптар өзү чечет. Мындай медицинага барабы же элдик табыпчылыкка барабы. Бизде болсо дагы эле элдик дарыгерлик касиет кандай бир совет доорунан калган бир мындай жактырбастан, бейбаштык же мындай колдоого алынбаган нерсе болуп баратат да. Мындан эл өтө көп жоготууга учурап атат. Анан мыногу коронавирус пандемиясы эмнени көрсөттү? Расмий саламаттык сактоо тармагы алсыз экенин көрсөттү. Бүгүн да көрүп атабыз. Мына Англияда кече bir суткада 88.000 адам жаңы жуктуруптур коронавирусту. Россияда эмне болуп атат? Күнүнө 1200 адам кайтыш болуп атат коронавирустан. Ушуга байланыштуу элдик табыпчылык дагы өтө маанилүү. Эл буга абдан муктаж. Себеби мына Кытай мамлекетинде коронавируска каршы жакшы жол табышты. Муну биз деле билебиз. Алар чекиндини пайдаланып атат. Чекиндинин бир касиети бар. Арде эфедрин. Эфедриндин бир күчү мээнин дем алган бөлүкчөсүн күчтөндүрөт. Активизирует дыхательный центр коры головного мозга эфедрин. Чекиндини жакшы пайдаланып атат, жакшы жыйынтык көрүп атат. Мына уу коргошун өтө опурталуу, бирок уу коргошунда дагы алкалоид, дагы ошол дыхательный центр коры головного мозга ошол күч берет. Ошон үчүн өпкө кыйналганда ошо дарылар кыйынчылыкты жеңип кетүүгө өбөлгө түзөт. Мына ушул коронавируска байланыштуу бир кызык абал түзүлдү. Японияда бул вирус жеңилди деп тыянак кылып атат. Күнүнө болгон эле 100 адамга жугуп атат. Эми Японияда 150 миллион адам бар, 145 миллион адам бар. Окумуштуулар ушунун сырын билбей жатат. Бир пикир булардын
kanında, DNK'nın tüzülüşünde bir özgöçölük var деген pikir. Ekинчи pikir, Japonya mamleketinde koronavirustun ştammı özün özü yok kıldı, özün özü güçü yok kılıp özün özü yok kıldı деген pikir. Japonya elinin kanı menen Kırgız elinin kanı bizdin DNK'bız tüy bir. Men köp emelerge суроо берип атам. Мыногу саламаттык сактоо тармагында иштеген мурдагы министрлерге, бир топ атактуу дарыгерлерге бизде Кудай жалгап коронавирус басаңдап калды да күнүнө bir 60-70 adama juktуруп атат окшойт. Ушундай да статистика акыркы убакытта. Мен айтып атам, бу кимдин эмгеги? Kim ушундай ийгиликке жеткизди? Билбейбиз дейт. Эч ким айта албайт дейт, билбейбиз дейт. Мен оюмча биз тоо шартында жашагандан кийин 1000 жылдар бою биздин кислород жетишсиз болгонго байланыштуу өпкө негизи күчтүү. Акыркы 50-60 жылда эле начарлап кетпесе, негизи кислород жок шартта өпкө күчтүү болот аргасынан. Ушул шарт Кыргызды сактап атабы деп атам да. Негизи мына тоонун шартында нарында бийик тоонун 2 метр бийиктиктен өйдө өпкө вирустан кашык менен койсоң деле көтөрүп кетет окшойт деп атам да. Бу биздин ата бабадан калган табигый өзүбүздүн шартыбызга байланыштуу ушундай касиет. Анын үстүнөн Кыргыздын бир касиети бар. Мына Кыргыз жылкысы да ушундай, кыргыз адамдар да ушундай. Эгерде мисалы гүлүп чуккаганда бизде жергиликтүү кыргыз жылкысы эритроцит аркылуу канды булчумдарга жеткизет. Бул калган жылкыларга таандык. Эритроцит көбөйгөндөн кийин кан коюу болот. Кан коюу болгондон кийин жүрөк иштей албайт. Ошон үчүн бир 20 минут, 15 минуттан кийин жылкылар мурдагыдай чуркай албайт. Кыргыздыкы, кыргыздын жылкысы, кыргыз элинде да ошондой бар. Дене муктаж болсо, эритроцит аркылуу эмес, мына Тибет элинде, анан кыргыздарда ген бар экен. Бөлөк элдерде жок, бөлөк жылкыларда жок. Ошо гендин эсебинен көп муктаж болгон булчумдар кислородду эритроцит эмес, ген аркылуу алат экен. Мына ушундай өзгөчөлүктөр бар экен Кыргызда. Ошон үчүн мен өзүм божомолдойм, бизде коронавирус Кудай жалгап азыр суткасына 60-70 жуктуруп атат. Кудай шүгүр. Ал берки Россияда эмне болуп атат, Европада эмне болуп атат. Анан жана вакцинация жөнүндө мен оюмча мунун таасири узак мезгилде белгисиз, тажрыйба сыноодон өтө элек. Ошон үчүн өтө сактаныш керек. Мен оюмча өтө сактаныш керек. Эң аягында эмне деп айтат элем? Азыр турмуш мезгил өзү талап кылып атат элдик дарыгерликти. Өзгөчө ооруларды алдын алуу иш таптакыр көңүлдөн чыгып кетти. Биздин балдар, кыздар бөйрөктөрү ооруп, тамак ашынан да калдырып атат. Анан кийин жеңил кийинет, мустак мектеп, мына центр урологияга барсаңыз, кадимки Ош базарга баргандай болуп атасыз да. Ушунча эл көп бөйрөк оору менен ошол жерде жүрөт. Мунун кыргыздар болсо биринчиден сактанып, кыз балдар, жеңелер, эжелер белдемчи кийип жүрчүлө, тамак, ысык тамак жечүлө. Мына ушул багыттарга биз көңүл бурбай жатабыз. Ушундан көп көйгөйлөр жаралып атат. Анан сөзүмдүн аягында эмне деп айтат элем? Ушул багытта күйүп түшүнгөндөрдү мен оюмча дагы бириктириш керек. Бириктирбесек болбойт. Бийликте отура берсек, бийлик эле түшүнөт, бирок мынча терең түшүнбөйт окшойт. Анан өзүнчө бир мындай гезит же болбосо сайт же болбосо WhatsApp'тан топ түзүп алып, бири-бири менен ушундай тыкыз байланышта болсо, эл буга муктаж болуп турат. Мына мен ачык айтайын, бир топ оорулар Тибет медицинанын алы жетпеген ооруларды кыргыз табыпчылык
оңдойт. Башыман өттү, мен муну билем. Бир тоокмалар, мына учуктоо деген ыкма бар, туурабы? А муну таптакыр унутуп койдук. А бул кандай таасирлүү? Нерв аркылуу учуктоо. Бир топ дары чөптөр бар. Мына кээ бир дары чөптөр бар. Кытайлар салмагы менен күмүш берген. Күмүш берген. Тамырына, биягына күмүш коюп, биягына тең ошо тамырды алып сатып кеткен. Ошондойлорду биз жоготуп атабыз да. Мына өзүңүздөрдүн аракетиңиздер менен ушунун баары кайта калыбына келтирип, кийинки муундарга өткөрүп берсек, азыр отурукташкан турмуштагы адамзаттагы жарга такалып калды. Официальный медицинада жарга такалып калды. Мына бир суроо, Америкада эң бай мамлекет, эң өнүккөн медицина, эң көп өлдү коронавирустан. Эң бай мамлекет. Демек, бул өзүн актабай калган жолго барып атат да. Анан мына вирус улам тиги мутация болуп, бир туруп жанагы дельта, анан эми омикрон деп атат. Дагы жарыла берет жаңы. Буларды эми ар бирине ким вакцина үлгүрөт жасаганы, туурабы? Ошон үчүн иммунитет. Мына мен коронавирус оорудум. 20 күн больницада жаттым. Ооругандан кийин азыр медицина айтат. Анын последствиясы, анын кийинки абалы өтө коркунучтуу экен. Кашкулактын майын ичтим, иттин майын ичтим, аюдун майын ичтим, жардам бербейт. Мен ачык айтып коеюн. Тердейсиң. Бир гана ыкма мага жардам берди. Кыргыздын жупкасы. Курут. Каймакты тартылбаган курут. Сары май. 2 жума жедим дагы ошо менен сен көр, мен көр. Ой кайланайын, бабаларыбыздын касиети. Себеби тиги суу окшойт. Дарылаганда да антибиотикти куйду, ого өтөп дене суук болду. А тиги ысык, жупкадагы ысык, сары майдагы ысык, куруттагы ысык. Ушуну бир киши айтты, ушинтип көрчү деп. 2 жумада бутума туруп кеттим. 1 ай кыйналдым. Мына ушундай ыкмаларга эл муктаж, баарыңыздерге ийгилик каалайм.